азыркы сабакта болсо биз мындай болгон эсепти карап көрөлү. Бул жерде бизге эмнелер берилген? А, Б, С үч бурчтугунун периметрин тапкыла дептир. Андан кийин бизге бул жерде кандайдыр бир маанилер берилиптир. Мисалы үчүн бул тик бурчтуу үч бурчтукка ичинен айлана сызылыптыр жана кайсы бир жактары берилиптир. Мисалы үчүн А, Е жагы, Б, Д жагы жана С, Ф жагы берилиптир. Ушундай боло турган болсо, биз бул үч бурчтуктун периметрин табышыбыз керек экен. Бул үч бурчтуктун периметрин кандай табабыз? Биз аны касиетке таянып тапсак болот. Эгерде тик бурчтуктун ичине бардык үч жагын тең жанып өтө турган айлананы сызып кое турган болсок, анда ал жактарын барабар жактарга бөлүп коет. Мисалы үчүн бул жерде бул жак менен бул жак барабар болот. Бул жак менен бул жак барабар болот. Бул жак менен бул жагыбыз барабар болот. Ал эмне дегенди билдирет? Эгерде А, Е жагыбыз 5 см болсо, анда А, F жагыбыз дагы 5 см болот дегенди билдирет. Анда биз бул жерде 5 см деп жазабыз. F, С жагы дагы 4 см болсо, анда С, Д жагы дагы 4 см болот дегенди билдирет. Д, Б жагы 3 см болсо, Е, Б жагы да 3 см болуш керек дегенди билдирет. Эми бул жерден биз үч бурчтуктун жактарын таап алалы. А, С жагын табалы. А, С жагы бул эмнеге барабар? А, F'ге, F, S'ны кошконго барабар. А, С барабар. А, F'тин маанисин таптык. Аны 5 см дедик. 5 кошулган. Ал эми F, С бизде 4 барабар 9. Экинчиси А, Б жагын табалы. А, Б жагы эмнеге барабар? Ал А, Эге, Е, Б'ны кошконго барабар. А, Б барабар 5 кошулган 3 барабар 8. Үчүнчүсү Б, С жагын табалы. Б, С жагын таба турган болсок, ал Б, Дга Д, S'ны кошконго барабар. Б, С барабар. Демек, Б, Д бизде 3 экен. Кошулган 4 барабар 7. Биз үч бурчтуктун үч жагын тең табып алдык. Эми үч жагы тең белгилүү болгондуктан биз анын периметрин оңой эле табабыз. Анткени үч бурчтуктун периметри анын үч жагынын суммасына барабар. Натыйжада биз эмнени ала алабыз? А жагына биз 9 кое турган болсок, 9 кошулган 8 кошулган 7. Бул жерде эсептөөлөрдү аткара турган болсок, 9га 8 кошобуз 17, 17ге 7-ни кошобуз 24 болуп эсептелет. А бул жооп бизде Г вариантында берилген. Демек жооптор баракчасында биз Г вариантын белгилегенибиз туурабы?